Кара дуа кандай болот? Анын кандай түрлөрү бар? Дуаланган адамда кандай өзгөчөлүктөр байкалат? Андан кантип кутулууга болот? Алдыда ушул суроолорго жооп алабыз. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар. Кара дуанын белгилери. Сизде бул белгилер бар болсо, анда сизге дуа жасалган. Кара дубага канчалык ишенгибиз келбегени менен тилекке каршы бул чындык. Эл арасында дуа жасагандар бар жана ал дуанын таасири дагы бар экенин билишибиз керек. Бул ислам дининде да айтылган. Эгер сиз өзүңүздөн төмөнкү белгилерди байкасаңыз, анда сизде дуа же назар бар. Биринчи кайдыгерлик, үмүтсүздүк, жашоодо жалгыздыкты каалоо жана коомчулуктан обочолонуп өмүр сүрүү, ар нерседен кыжаалат болуу. Экинчиси уйкунун начарлоосу жана түштүн бузулуусу, түштө ит, мышык, жылан, маркумдардын жана башкалардын кириши. Үчүнчү психологиялык чарчоо, өзүн өзү өлүмгө тартуу сезими күчөп кетүүсү, тез ыйдын келүүсү, эң жакын адамдар менен үзгүлтүксүз келишпестикке тушугуу, Куран жана ибадаттардан алыстоо, кудалашуу же никени жек көрүү, себепсиз ажырашууга баруу, медициналык анализдердин таза чыгуусу, диагноздун белгисиздиги, бирок дененин токтобой оорусу, оорунун бүткүл дене боюнча жылып баруусу, баштын кысылуусу жана чыңалып оорусу, жүрөктүн кысылуусу жана сайышуусу, муундардын оорусу, кош бойлуулуктун кечигиши, тукумсуздук, ашказандын кыйналышы жана андан жагымсыз жыт чыгышы, табиттин жоктугу, жаман ойлордун келүүсү жана азгырык. Сизге кара дуа жасалган болсо, аны медицина аркылуу табууга болбойт. Жашоодо көзү ачыктар, алар окуган оң, терс жана эң коркунучтуу болгон кара дуалар тууралуу көп эле угуп жүрөбүз. Бул нерселерге түздөн түз катышкан адамдар менен кезигип да келебиз. Мына ошондой терс дубага кабылып калганын айткан окурманыбыз бизге төмөндөгүдөй кат менен кайрылды. Менин курбу кызым бир жигит менен жакшы мамиледе болуп жүрдү. Ага берилип сүйүп калгандан кийин үй бүлөлүү экенин билди. Анан ара жолдо калды, кыйналды, азап тартты, бирок үй бүлөсүн бузууга дити барбай, акырындап алыстоону чечти. Ал арада жигит башка кызды жандап, башка кыз менен жүрө баштады. Ага үйлөнөм деп үй бүлөсү менен ажырашууга белсенип алыптыр. Анан бул кылыгына жинденген курбум көзү ачыктарга барды да кара дуа окутту. Ал жигит үй бүлөсүн дагы, кийинки тапкан сүйүктүүсүн да таштап, курбу кызым менен баш кошту. Жыйынтыгы экөө түтүн булатып жашап калышты. Мен жакамды кармадым. Кара дуанын күчүнө таң калдым. Ушул кара дуанын айынан канча үй бүлө бузулду, сыздап канча балдар тирүүлөй жетим калды. Кудайдан коркпогон кыз-келиндер көбөйгөнү кейтет. Акыркы 3-4 айдан бери башым ийне сайгандай катуу ооруйт да, анан бирөө шаштырып жаткандай уй байлаган жипти алып сарайга чуркайм. Жипти астына тургандай кылып даярдай баштаганымды көргөн үйдөгүлөр мени бир топ ирет куткарып калышты. Бул кылгандарымдын баарын өзүм билип эле турам. Ал жакка мени кандайдыр бир күч жетелейт. Ал күчкө каршы турганга менин эрким, күчүм жетпейт. Мындай нерсе башталгандан бери балдарымдын жүрөктөрү түшүп, жакындарым мени сак сактап эле калышты. Күйөөм сүрөтүмдү бир көз ачык алып барса, аялыңдын душманы бар экен. Ошолор аны өлүмгө окутуп койгон дептир. Мен көзү ачык, кара дуа деген нерселерге таптакыр ишенчүү эмесмин. Чын эле ушундай күчтөр барбы? Бар болсо мен өзүмө окутулган кара дуадан кантип кутулам? Бул катка жооп алуу максатында байлап берем, кайтартма окуп берем дегендердин дарегине барып, алар отурган жайга жол тарттым. Кирип барганымда ар бир калганын жанында 2-ден 4кө чейин адамдар кезегин күтүп отурушкан экен. Кезекке туруп, көп өтпөй 60-тардагы улгайып калган кишинин кабыл алуусунда олтурдум. Саламатсызбы? Мен кара дуба окутайын дегем. Эмне болду, айта бер. Күйөөм балдарым менен мени таштап кетти, башка аялга үйлөнүп кетти. Аларды балалуу болбогудай кылып дуа окуп бере аласызбы? Ичимден Кудайдан кечирим сурап, калпелет кабагымды түймүш болуп олтурдум. Күйөөгө тие элек кыз экеним менен тиги сыйкырчынын иши дагы болгон жок. Күйөөң менен жаңы аялынын сүрөтү барбы? Жок, ансыз болбойбу? Ансыз деле болот, бирок сүрөтү болсо тезирээк таасир этет да. Мейли, эми мындай деле окуй берейин. Азыр башташ керекпи? Азыр баштасаңыз жакшы болмок. Күйөөң үйгө келип турабы? Ооба, балдарын көргөнгө бир жумада бир келип турат.
Кара жибиң барбы? Жок, эмнеге окуруңузду билбей эч нерсе алып келген эмесмин. Сыртка чыксаң бурчта базар бар. Барып жапчаңы ийне жип, кара жип алып кел. Айтканымдай кылып базардан ийне жип алып келдим. Сыйкырчы ийнеге кара жипти өткөрдү да ичинен күбүрөп шыбырап бир нерселерди айткан соң мага кайрылып: "Бул сапталган жип менен жолдошуң үйгө келгенде шымынын айланасын же ич кийиминин акырын билгизбей тийип коесуң. Мен азыр сага кагазга сөз жазып берем. Тигип жатканда ошол сөздү айтасың. Андан соң эркек куурчак сатып алып, анын атын жолдошуңдун атынан аташың керек. Куурчакты ийне менен сайгылап жатканда жолдошуңдун атын атап, андан соң кагаздагы жазылган жазууну дагы бир жолу окуйсуң да ийнени сындырып, куурчак экөөнү үйдөн алыс жерге алып барып көмүп саласың. Болду, ушуну менен ал экинчи аялынан балалуу болбойбу? Жок, балалуу болбойт. Сенден башка толтура адамдарга окуп бергем. Мен окуган кара дуанын таасири күчтүү. Кара дуаны кантип окуганын билип алган соң, эми аны жандыргычтарга кезекке турдум. Ал 50-лөрдөн ашып калган, аппак кийген, ак чоолук салынган аял экен. Ага да калп айтууга туура келди. Мени бирөө дубалатып койгон окшойт. Жумуштарымдын баары артка кетип жатат. Эч нерсеге көңүлүм жок. Ал үстөл үстүндөгү таштардын бөлүштүрүп, анда-санда сүфтеп коюп, кооранып атты. Анан бир маалда мага карап: "Сени эч ким окутпаптыр, бирок жакын адамыңда кара дуа бар экен. Жолдошуң барбы?" деди ал. "Ооба" дей салдым, оозум-мурдум кыйшайбай. "Анда ошол жолдошуңду аял киши дубалатыптыр. Эже сураныч, жолдошумдун дубасын жандырып бериңизчи. Ал үчүн жолдошуң 3 жолу сеанска келиш керек. Биринчи күйөөңдү тазалайм, анан ага окулган дуаны кайтарам. Эртең жолдошуңду алып, аны менен кошо 1 литр банкага суу, самын, кургак чай алып келесиң. Азыр кабыл алганым үчүн 200 сом берип бара бер. Дуаны жандырганым 1,5 сом болот." Айткандарынын баарына макул болуп сыртка чыктым. Эшиктин оозунда өз тагдырларын ушул адамдарга байлаган кезек күткөндөргө бир чети күлкүм келип, бир чети боорум ооруйт. Куранда көзү ачыктар тууралуу эскертилгенби? Дубаланып калгандар көзү ачык эмес, молдолорго кайрылсын. Ооба, эскертилген. Учурунда пайгамбарыбыздын душмандары анын тилин байлаш үчүн бир канча түйүмдөрдү түйүшкөн. Түймөнү чет жердеги кудуктун ичиндеги кара таштын түбүнө бастырып коюшкан. Алар түймөнү бастырган күнү пайгамбарыбызга Жабрейил келип, ага болгон окуялардын баарын аян аркылуу берген. Пайгамбарыбыз үй кызматкерлерин ээрчитип, Жабрейил сүрөттөп берген жол менен барып, кудукту таап, анын ичиндеги кара таштын алдындагы түймөнү алып чыгат. Ошол түнү пайгамбарыбызга Ан-Нас сүрөсү түшкөн. Пайгамбарыбыз Кудайдын буйругу менен сүрөнү окуган сайын улам бирден түйүн чечилет. Ошентип түйүн чечилип бүткөнчө кайталап окуй берет. Капырлардын пайгамбарыбызга кылган иштери текке кетет. Бул менен мен акыйкат жашоону жашырып, сыйкырчылык менен алектенүү адамзаттын тарыхында эчен кылымдан бери жашап келе жатканын айткым келет. Эң кейиштүү нерсе сыйкырчылыкты кесип кылып, акча тапкандар коомубузда көбөйдү. Алардын ишин жин шайтандар колдоп, ар убак аларга жардамга келет. Ал шайтандар 400-500 жылдап узак өмүр сүрүшкөндүктөн сенин ата-бабаң тууралуу сыйкырчылык кылган адамга айтып, сен тууралуу толук кабар берип турат. Алар адамзаттагы болгон бузукулукту, бактысыз жашоону эңсейт жана аны жолдон адаштырууга бүт күчүн жумшайт. Окутуп койгонду кантип билсе болот жана анын белгилери барбы? Белгилери сөзсүз болот. Эгер жубайлардын ортосунда алыстатуу максатында суутма дуа окуп койсо, келинчеги жолдошунун сүйлөгөнүн жактырбай, ал кылган иштерине алымсынбай, дайыма жерип, жаман көрүп баштайт. Эгер үйүңө окутуп койгон болсо, адам үйүнө баргысы келбей, ага үйү суук көрүнө баштайт. Андай адамдардан өлүм тууралуу сөздөрдү уга баштайсыз. Дуаланып калган адам дубасын көзү ачыктарга барбай кантип жандырса болот? Андайда адам көзү ачык эмес, илимдүү, билимдүү молдолорго барып, абалын түшүндүрүүсү керек. Ага молдо Куранды окуу менен жардам бере алат. Ал эми ага кабылып калбайын деп корккондор анын алдын алуусу керек. Кантип? Мындан сактап калуунун жолдору жаман ишке аралашпоо, арам тамак жебөө, ар дайым даарат менен жүрүү, намазына бекем болуу, терс дуалардан коргогон Курандын аяттарын окуп жүрүү. Ал үчүн Аллах пайгамбарына адам пендеси тез эле жаттап ала тургандай өтө кыска сүрөлөрдү түшүргөн. Алар Фалак, Ан-Нас, Ихлас сүрөлөрү жана Аят-аль Курси. Буларды таңкы намаздан жана кечки шам намазынан кийин бир күндө 2 жолу окуп,
Анан колубузга үйлөп туруп денебизди сүртүп коюшубуз керек. Аны окуган соң бизде жамандыктардан коргоого чеп пайда болот да терс дубалар тийбейт. Мындай иштер менен алектенген көзү ачыктарды эмнелер күтөт? Көзү ачыктарды тиги дүйнөдө эң оор азап күтөт. Себеби сыйкырчылык Кудайга каршы чыгуу дегенди билдирет. Көзү ачыктык кылып өзүн туура эмес жолго салгандан тышкары, адамдардын жашоосуна келтирген зыяндары үчүн оор тагдырга кабылат. Бир гана көзү ачыктар эмес, ага ишенип барган, кара дуа окуткандардан жараткан Аллах ар бир кылган иши үчүн эсеп алат, азап берет жана аны узак азаптуу отко салдырат. Тилекке каршы карапайым элге бул ишти түшүндүрө албай келебиз. Көзү ачыктык кылгандарга мамлекет мыйзам чегинде тыюу салып койсо эң сонун болмок.